Telefon менен ноутбукту бири-бири менен байланыштыруу үчүн телефонго Plickers орнотуп алабыз. Plickers орноткондон кийин телефондон Plickers'ке киребиз. Ушундай болуп ачылат. Sign in деген жерди басабыз. Email деген жерге аккаунтубузду жазабыз. Башкача айтканда поштабыздын атын жазабыз. Паспорт деген жерге паролубузду жазабыз. Андан кийин sign in дегенди басабыз. Компьютерден Chrome'ду ачып, телефондон ушундай болуп ачылат, класс чыгат. Компьютерден Chrome'ду ачабыз дагы Plickers сайтына киребиз. Адрестик жолчого plickers.com деп жазып, Enter'ди басабыз. Сайтка ушундай болуп кирди. Мисал үчүн, эми окуучулардан тест алуу үчүн телефондон 10-класс дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Ушул тестти басып коебуз. Add to queue дегенди басабыз. Информатика тест дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Ушуну басып коебуз. Компьютер менен Open No Play дегенди басып коебуз. Камеранын сүрөтүн басабыз телефондон. Окуучулардын ишин тартабыз. Мына мисал үчүн окуучулар ушундай жооп беришет. Үчүнчү окуучу туура жообун D деп атат, экинчи окуучу B деп атат, биринчи окуучу S деп атат. Окуучулардын фамилиясы ушинтип чыгат. Камеранын белгисин басып койсок тартат. Компьютерден дагы көрүнүп турат кайсы окуучулар жооп бергени. Кийинки суроого өтүү үчүн следующий дегенди басабыз. Камеранын белгисин басабыз. Мына окуучулардын фамилиясы чыгып атат. Азыр окуучулар ушундай жооп беришти дейик. Үчүнчү окуучу А жообу туура деп жооп берди дейик. Ушундай кылсак окуучулардын аты жөнү чыгат. Азыр бир окуучу туура жооп берип атат. Жашыл түстөгүсү туура жооп, кызыл түстөгүсү туура эмес жооп болот. Биз ушундай кылып камераны туштаганыбызда окуучулардын аты жөнү чыгат. Сүрөткө алып тартып коебуз. Мына туура жообу жашыл болуп көрсөтөт. Телефондон кийинки суроого өтүү үчүн кийинки дегенди басабыз. Камеранын белгисин басабыз. Ушундай болуп тартат. Азыр үчөө тең туура эмес жооп берип атат. Окуучулар жоопторуну алмаштырышы керек. Ушундай кылып, мисалы үчүн D жообу туура десе, D жагы окула тургандай кылып көтөрүш керек. С жообу туура десин. Экинчи окуучу тартабыз. Андан кийин кийинки дегенди басабыз. Компьютерден дагы суроо алмашып турат. Улам биз телефондон жылдырган сайын компьютерден камеранын белгисин басабыз. Окуучулар жооп берип атат, тартып коебуз. Андан кийинки дегенди басабыз. Мына үчүнчү суроо чыкты. Камеранын белгисин басабыз. Окуучулар жоопторуну ушинтип
almashtırıp жооп бере беришет. Misal üçün ушундай жооп беришти дейли. Экинчи окуучу D деп жооп берди. Биринчи окуучу B, үчүнчү окуучу A деп. Тартабыз. Мына жыйынтык чыкты. Эми бул жактан телефондон болду. Телефондун ортосунда домой деген кнопканы басып чыгып кетебиз. Компьютерден жыйынтыкты көрүү үчүн назад дегенди басабыз.